Урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалы Таңкы Кыргызстан программасы бүгүн бизде конокто Замир Арыкбай. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Кош келдик. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик. Кыйналган жоксузбу дегенде? Кыйналган жокпуз. Эми мындай таңкы эфирлерге биз Туруу кыйын болгон жокпу дегенде? Жок, ошо баягы биз абишет эткенден кийин, макулдугубузду бергенден кийин биз ошол нерсеге жооптуу мамиле жасаганга аракет кылабыз. Дайым эртең менен ошол койгоку эртең эфирден калып калбайлы, уктап калбайлы деп будильникти коюп, ушунакай эрте туруп дегендей. Баягы жуунуп эртерээк туруп, баягы уйкулуу көздү мындай жазып дегендейчи. Беттеги буручтарды жазып. Ошондой кылып кадимгидей даярданабыз, даярданабыз. Бирок негизи чындап эле эртең менен көп эле ырчылар тургусу келбейт, эс алгысы келет. Анан ушундай эртең таңкы эфирлерге чакырганда бизге кадимкидей чоң жумуш, чоң жүк сыяктуу элестетилет да, анткени турасың да уйкуңду, таптуу уйкуңду бөлүп. Биз элдердей болуп эртең менен эрте турбайбыз, анткени кеч жатабыз. Биздин кызматыбыз элдин немесине тескери да. Мисалы үчүн элдер эс алып атканда биз иштейбиз. Алар уктап атканда биз иштейбиз дегендейчи. Алар эс алып аткан учурда ошондо биздики мындай да, алар немесине карама каршы келет. Алар иштеп атканда биз эс алып жатабыз дегендей да, ушундай да. Жакшы. Күн менен түн деген сыяктуу. Алмашып калган экен да. Анан сиздин таңыңыз кандай башталат болду экен? Биз эми кадимкидей эле эл катары эле башталат. Турабыз кадимкидей эле, жуунубуз, тазаланабыз. Анан адаттагыдай эле кээде ойгонуп телефонду карай калган адатыбыз бар. Баардык эле ошондой болуш керек. Тура калып. Instagram, интернет, WhatsApp. Эмне жаңылык болуп атты экен, аякта мен уктап туруу чакта эмне болуп кетти экен депчи. Ошентип бир сыйра телефонду барактай коебуз, анан туруп алып анан кийин ошол эл катары эле жуунуп, тазаланып, тамактанып дегендей. Анан өзүбүздүн мындай жумуштарыбызга чыгабыз. Жакшы. Анан чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат азыркы убакта? Чыгармачылыкта жаңылыктар көп. Быйыл ушул жакшы киришип, көп ырларды ошо катар менен жаратып атабыз, Кудай буйрса. Анан ошол негизи ырчынын жаңылыгы ыр эле болуш керек деп ойлойм. Андан тышкаркы жаңылыктар эми өтө деле мындай элге кереги деле жок болуш керек деп ойлойм да, тиешеси деле жок болуш керек деп ойлойм. Анткени жеке жашоодогу тияктагы бияктагы жашоодогу баягы жаңылыктар, ал эми баягы өзүңдүн жеке эмеңе таандык баягы. Элге эмне керек? Элге биз тараптан жакшы чыгарма керек негизи. Жакшы ырлар керек, жакшы клиптер керек. Вот ошол менен гана биз элге жаңылык деп ошол чыгармаларыбыз менен гана баягы элге көргөзүп, ошо чыгармаларыбызды жаңылык катары сунуштап турушубуз керек. Замир мырза, айтсаңыз, анан азыркы убакта жеке концерт берип же болбосо айыл жергелерин алып гастролдо болуп келейин деген пландар болуп атабы? Эми жай болуп кетти. Бирок чыкса деле болот, азыр жакшы мезгил да. Негизи, мисалы үчүн көл тарапка барып келсе болот. Анан калган тарапта азыр элдин баары талаада иштеп, кичине гастролго кыйыныраак да азыр. Күз жакшы. Эрте жаз, анан күз жакшы да. Кеч күз. Ошол учурдарда чыгып кетсек деп ойлогом, бирок жайда деле чыкса болот негизи. Бирок кеч күтөсүң да. 9-дарда келип калышы мүмкүн элдер, анан антип түн болуп кетет, ушундай да, жайдыкы өтө кыйыныраак кичине. Эрте жазда болсо мындай убагында келип калат да, кечкирди эл чогулуп калат дегендей. Бирок жай кандай болсо да жай да жакшы бирок. Жакында эле Instagram баракчаңыздан бир сүрөттү байкадык. Бир мырза менен 12 жыл мурда тойдон түшүптүрсүз. Анан ошону киргизип коюптурсуз да. Ооба. Демек тойдо жүргөнүңүзгө көп эле убакыт болуп калыптыр да. Биз мисалы үчүн мен сахнада жүргөнүмө 2003-төн бери баштаганбыз да, биз 2003-төн баштагам. Анан антип ошо 2005 болду. Анан биз жакшы таанылганыбыз 2006 болду мына. Ошондон баштап эле биз эмеге чакырыла баштаганбыз да. Тойлорго. Тойдун жакшылыктарга, элдин жакшылыгына чакырыла баштаганбыз. Анда деген өтө деле той мода эмес болчу. Жаңыдан модага айланып келаткан тойлор. Ал кезде бир гана суббота күнү, воскресенье күнү гана тойлор болчу. Калган күндөрү той болчу эмес. Калган күндөрү иштеп баягы жумушка карап эле болчу эмес. Эмнегедир бул.
Анан кийин модага айланды, элдин баары тең үйдө той бербей, ресторандарга той бере баштады. Ошентип ошол нерсе раскрутка алып кетти дагы, кой элдин баягы көз карашы өзгөрүп, кой балабызды баягы башкалардан кем кылбай, жакшынакай свадьбасын берип өткөрөлү, тигинсин өткөрөлү, мунусун өткөрөлү деп элдер ошондой ыкмага өтүп кетти дагы. Анан ресторандар жетишпей, анан берки жанагындай будний дендерге, иш күндөргө ала баштады заказдарды. Биздики дагы кийинчерээк 5-күн кошулду, жума күнү. Анан карасак 4-күндө заказдар чыга баштады. 5, анан среда, анан карасак кийин уже 1-күндөн баштап жума, целый бир жума толук менен иштеп калган күндөр болду да. Анан азыр болсо ресторандар кайра көбөйүп калды, жакшы. Атаандаштык пайда болду ресторандар арасындагы. Азыр болсо кайра мындай эме болуп калды, жанагындай иш күндөрү кичине кайра наоборот болуп калды, элдер иштеп. Анан ресторан көп да. Бир ресторанга барсам, мисалы суббота күнү бош, мисалы. Ошол күндөрүн алып, азыр болсо мындай понедельник жок дегенде вторник бош болсо да, жок дегендечи. Калган күндөр болуп эле атат. Болуп эле атат. Кээде азыр эми күз келсе, ал күндөрдө кайра эле мурдагыдай эле болот. Кайра эле понедельникте эле чыга беребиз. Түшүнүктүү. Гитараңызды ала келип калыптырсыз, жалпы челе көрүүчүлөрдү ойготуп бир чыгарма аткарып бербейсизби? Мен өтө дилем гитарада коштоп ырдай албайм. Ошентсе дагы бир чыгарма. Анан мындай кыңылдап эле кармап кырып кыңылдап эле коебуз да. Келиңиз, угуп көрөлү. Мынтип эле, бүтүп элечи. Кайдасың бул күндө деген бир аз чыгарманы аткарып жүрөбүз, ошондон бир кыңылдап көрөйүн, Келиңиз. Деңиздин боюнда тааныштым моюмда, жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жайнаган гүлдөй курбум сен, жээгинде турдуң сен. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө, сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Алдымда бир бакыт, тургандай тили катып, толкунга карап ойлоноп, мен кеттим жайгана. Толкунга карап ойлоноп, мен кеттим жайгана. Жаз эле күлкүңдөн, кайдасың бул күндө, сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Ой, сен издеп ардагым, кай жерге барбадым. Эй, кай жерге барбадым. Баракелде, баракелде. Мыкты, мыкты. Кичине кыңылдап коем дегениңиз эле башкача экен. Кыңылдап коебуз да ошентип кичине. Демек, профессионалдуу ойносоңуз мындан дагы жогорку. Жакшы болмок да, эми болгон эле бир 5 аккордту билебиз, ошого салып эле баягы ырдап коебуз көп ырларды. Жакшы. Ушул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө бир 15 жылдан ашык болуп калды, жаңылмасам. 15 жылдан ашыптыр. Анан чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз эле, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул чыгармачылыкка келип калган өзүң байкабайсың да. Бул магия да өзүнчөчү. Бул өзүнө тартып турат да. Мисалы үчүн бир баш бактың бүттү да. Бул өзү элдер көп айтат го, наркотик сыяктуу депчи. Бүттү муну кантип келип, кантип эме болуп сактыда келип калганын өзүң деле түшүнбөй каласың да. Анткени бул нерсе буйрук нерсе. Ошого аракет кыласың. Бул оору өзүнчө. Толгоносуң, ушу менен жашайсың дегендей. Ошо башынан эле ушу жүрөктө бар болуш керек, канда бар. Анткени апам дагы ошол өзү чыгармачыл киши. Өмүр бою ошо музыкадан сабак берген. Анан ошол көптөр ошол энеңин сүтү менен келип калыптыр деп айтышат. Деп карасам атам жакта деле ошо ырдагандар бар. Биздин туугандардын жакта аккордеон чертип, жакшынакай шаңкылдап ырдап. Ошол анан
өзүңүз кызыкчу элексиз бала кезиңизде? О, кызыкчумун, колумузду алып ушинтип эле кыңылдап, ошол гитара болсо гитара алып кыңылдап, аккордеон болсо аккордеон менен кыңылдап ушинтип ошо бала кезде эле менин ушул чыгармачылыкка болгон кызыгуум байкалган. Анан ошол мага эч ким деле үйрөткөн жок ушул инструменттерди, өзүм эле ошол кармалап, өзүм эле кармалап, анан ушул ырдап, анан бир күн ушул мектептерде жанагындай конкурстарда? Жок, конкурс эмес, жанагындай Концерттерде? концерт, мектепте жана мероприятияларда жашына ошондо ырдап чыгып калып жүрдүм. Ошондон улам эле ошентип жүрүп эле ошол анан сахнаны дагы ырчыларга көз чаптырып, анан ушулардай болсок деп алардын ырларын ырдап. Кимдерди көрүп ошолордой? Ошо улуу инсандар, ошол кезде биз бала кездеги улуу инсандар, азыр ошо Динара Акулова эжекебиз баштаган жалпы ошол курду эжекелер ошол кезде баягы жылдыздар укмуш эметип жанып, баягы сахнаны ушундай бир ээлеп турган учурлар эмес беле, анан ошолордун ырларын ырдап, ошолордой болсок деп кыялданып, подражать этип дегендей. Туура Даже ошондой учурлар болду. Анан ошентип жүрүп эле, анан биз да ушулардай болсок деп талпынып жүрүп эле ошол аракеттин артында, буйруктун артында ошол келип калдыңыз. келип калдык сахнага. Түшүнүктүү. Алгачкы жолу чоң сахнага чыкканыңыз эсиңиздеби? Профессионалдуу деңгээлде. Алгачкы жолу ушул студенттик күндөрүмдө чыгыптырмын. Бирок ошол кезде Сыймык Бейшекеев агабыз биз таланттарды издейбиз деген бир конкурс уюштурчу эле, анан ошого келип, ошондо бир чоң сахнага чыккам. Бирок аккордеонду асынып алып, ошо экинчи орунду алдым эле, Майя махаббатын деп. Ошондон да шык алдым окшойт. Андан кийин өзүмдүн жеке ырым менен студент кезимде чыккам. Оштон алба дебечи энекебай, ошуң алыс дебечи энекебай, ошко кантип жетесиң деп эжекем ай, урушпачы суранамын берекем ай деп. Ушуну эметсем аябай ушундо студенттер аралык, университеттер аралык ала тоо жазы деген фестиваль. Ошондо филармонияда чыгып ырдагам. Ошондо Муратбек Бекалиев ага композитор, азыркы консерваториянын ректору, ошондо жюри болуп, анан ошондо баягы филармонияда дагы гала концертте көрүп отуруп, ошолорду ырдасам, мен көз алдымда турат, ошолорду аккордеон менен ырдасам, кааткырып, өзүмчө кааткырып, ынде өлү отурган эсимде да. Ушуларды жанын ушуларды ырдасам да ошондо жюрилер дагы ушул ырымды как мындай лауреат катары ошол тандап алышкан да ошол. Ошол ырымды ырдап, ошондо чоң сахнага чыгып, филармонияда өзүмдүн жеке ырым мененчи, авторский ырым менен чыгып, анан ошондо кубанып калгам да, болот экен депчи. Андан кийин ошо Көлдүк карындаш деген ырымды жазып чыгып, андан кийин ошол Динара Акулова эжекебиздин чоң концертине чыктым. Ошондо да элдин аябай кол чабуусуна ээ болуп, элдин колдоосуна мындай татыдым. Анан ошол кол чабуулар, ошол сүрөөлөр мага өтө чоң шык берди, мага стимул берди деп айта алам да. Менде болот экен да, элге жагып атпай менин чыгармачылыгым деген сыяктуу ой пайда болуп, анан менде ошол дагы арылап, дагы мындай жирегенге туура келди да. Түшүнүктүү. Жакшы, анан азыркы сиздер 2006-2005 жылдары ырларыңыз аябай хит болуп, дүү болуп чыктыңыздар да. Ошол Куда чагыздан башталып. Анан ошол убакта өтө бир бийиктикке жетип, ал убакта артист деген аз, анан азыр аз эмес, көп эле болчу. Эми аз дегеним азыркыдай эмес дегеним да. Азыркыдай эле болчу. Азыркыдай эле болчу. Иргелет баары тең. Ал кезде да көп болчу, азыр да көп. Мурда да көп болчу. Анткени бул сахна өзү мындай ысык көлүмтүп тазалайт го өзүн. Ошол сыяктуу сахна өзүн тазалайт да. Чыга берет, келе берет, анан мынтип элей берет да. Сахна мынтип турат өзү. Ушуну элестеткиле да. Анан кийин калганы калып калат дагы, анан бияктан түшүп кеткендер түшүп кетет, бүттү. Калганы кала берет, сахна дайыма мынтип кыймылдап элеп турат. Сахна токтоп турбайт, элеп турат мынтип. Демек аз деп айтсак жаңылышат экенбиз да. Аз, аз деп айтсак жаңылышкан болуп калат экенбиз да. Мурдабы? Мурда азыр. Мурда да көп болчу. Ушундай көп ырчылар бар болчу. Биз көз алдымда көрдүк го. Бул сахна эледи, бардын тагдыр буйруп, кээ бирөөнү алып калды сахнага. Сахна өзү. Калгандарын башка жолго салды да. Башка жол менен кетти. Башка жолго салды. Эми сиздердин убагыңыздарда ыр жаздыруу өтө оор болсо керек, клип тартуу дегендейчи. Оор эмес, азыркыдай эле болчу. Азыркыдай эле болчу. Мына азыр бирок эми ал кезде кичине арзаныраак эле. Бирок
Арзаныраак. Азыркы эме менен алганда арзан болчу да, баа менен алганда. Бирок баркы ошондой эле болчу. Мисалы үчүн ал кезде бир $200, $300 тартчучубуз клипти. Азыр эми $500, $700 $1,5 миңга чейин кетип атпайбы. Ал кезде ошондой эле болчу, бирок ошол учурга талапка жооп берчү да. Бир клипиңиз элем Ала Тоо аянтына фонтандан ырдаган клипиңиз бар го. Ошо да жана Оштон алба дебечи Жеңгекебай деген ошо да. Ошол алыс дебечи деп ошолго тартып. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, клиптин идеясы кимге тартты? Клипти эми Сагын эже тартып берген. Сагын Ниязалиева деген режиссер, продюсер эжекебиз бар. Ошол эжекебиз баягы башында жардам кылып жаңы чыгып аткан ошо 2003-2004 жылдар болуш керек. Ошондо тартылган. Ошондо мен сага жардамым болсун, эми жүрөгүңөн чыккан акчаңды бер деп тартып берген да. Бир 2000 сом бергем. Көлдүк карындашка 1,5 миң сом бергем, анда иши тартып берген. Эми ошол кезде ошондой эле биздин мүмкүнчүлүгүбүз ошол болчу. Студентсиң, акчаң жок, эптеп айылдан бир коюңду сатып, ата энеңе айтып, бир койду саттырып, анан кийин ошол тарттырган клиптер эле да. Бирок жемишин берди. Жемишин берди. Жакшы. Анан идеясы кимге таандык дегенде, аябай. Идеясы ошо Сагын эжеге таандык да. Бүт барды. Ошол ал кезде клиптер ошондой эле болчу. Мындай эле шаардын чыгып эле бат эле гүлдүн астына туруп, бактын астында тура калып, бир бурчка тура калып туруп эле тартып сонун кылып эле чыгарып койчу, бүттү. Хит болуп кетти. Ошону менен эле кете берчи. Түшүнүктүү. Анан алда кандай пландар болот азыр? Пландар дагы эле ошол чыгармачылык менен иштеш керек. Пландар дагы кыр чыгарыш керек дегендейчи. Биздин планыбыз ошол толгонуу да. Толгонуп кандай ыр келет, кандай жакшы бир башкача бир ырлар чыгарабыз деп эле күтүп, ошо менен эле түшүнүп күндөр өтөт да, толгонобуз биз. Ырчыларды көп адамдар ойлошот, ушуну жыргап эле жүрөт деп, бирок ырчылар дайыма толгонун үстүндө мындай мынтип отурбайт да, ырчыч. Бош мындай жайдары эмес да, мындай ичинде дайыма мындай уйгу, изденүү, ойлонуу, мынтип бир нерсени күтүү, ушундай нерсе болот да. Ошол экен, анан кийин элге дайыма продукция берип туруш керек да. Ооба. Биз ошондой адамдарбыз да. Булар жыргап эле жүрүшөт деп. Эми ырдаганыбыз мындай жыргалдай көрүнөт. Анын баары жумуш. Аркасында, аркасында көп чоң жумуш бар, момундай толгонуулар бар. Ушуну секреттерди айтып коеюн. Дайыма, мисалы үчүн бир ырың чыгат, чыккандан кийин экинчи дагы бир ыр чыгарышың керек, ага толгонушуң керек да. Жөн эле чыкса окшош болуп калат. Анда башка ырлар менен окшошуп калышы мүмкүн, же жөнөкөй эле мындай эле элге. Бул кан жаныңан жаралыш керек да. Жан дүйнөңөн бул эмеңен чыгыш керек да, ошондо анан элге жетет. Болбосо элди аластытып турам десең, мындай эле кыңкылдап бирдемени чыгарып туруп эле ырдап койсоң деле болот, бирок жүрөктөн чыгыш керек да баары бир. Жүрөктөн чыккан жүрөккө жетет дегендей. Эл оозуна калбай калат. Башкача мындай ыры болуш керек да, мындай элдин мындай башкача бир ойго салган, элдин мындай кыялын бир башка нерсеге жулуп кете тургандай, ушундай буруп кете тургандай болуш керек да, кайрыктарчы. Жакшы. Үй бүлөдө, жеке жашоодо кандай жаңылыктар бар? Балдар чоңоюп атабы? Чоңоюп атат, ал жак тынч. Тынч. Жакырын нугунда. Жакшы, чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин сиздерге да рахмат ушу чакырганыңыздарга. Дайыма жалпы баардык телевиденияларга чакырган, радио телевиденияларга баардыгын айтып келем, ошону деле сиздерге айта берем. Дайыма ушу көпүрө сиздер. Эл менен чыгармачыл адам менен, эл менен саясатчы, эл менен өнөр адамдарынын ортосунда сиздер мындай көпүрөсүздөр, кызмат кылуучу бир жакшы бир мындай органсыңар. Анан силер болбосоңуздар биздин үнүбүз же элдин үнү саясатчыларга же саясатчынын үнү элге жетпейт дегендейчи. Сиздердин кызматыңыздар өтө чоң, өтө баалуу. Анан ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ооба, сиздерге дайыма таазим кылабыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Чакырганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Жалпы теле көрүүчүлөргө. Анан жалпы теле көрүүчүлөргө ушул санат телевидениясынын жалпы көрөрмандарына ошол кааларым, жалпы кыргыз элине кааларым тынччылык болсун. Элибизде эң негизгиси ушу тынччылык. Анан ар бир адамдын ички дүйнөсүнө, жүрөгүнө ошо тазалык, анан ушундай бир жүрөктөрүнө иман, элибизге тынчтык каалайбыз. Элибизде дайыма бакубат жашоо болсун деп тилемекчибиз. Чоңдорубузга,
төбөлдөрүбүзгө ыйман, элибизге аны менен жалпы эле ыйман берип, өзүбүзгө да анын ичинде өзүбүзгө да ыйман берсин деп дайыма тилеп келебиз. Элибизде дайыма жакшылык болсун. Чоң рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Ошол эле каалоо тилектерди биздер дагы сиздерге каалайбыз дегендей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто Замир Арыкбаев болду, чыгармачылык ийгилик. Ал эми биз алдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин эфирибизди улантмакчыбыз.